2003 жылы алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн бири болгон Кореядан KFHI менен кошо кыргыз жергебизге өлкөбүздүн өнүгүшү өзүбүздүн колубузда экендигине бекем ынандырган улуу үмүт келди. Бир адам, бир дүйнө. Бир адамды өзгөртүү, бир дүйнөнү өзгөртүү демекчи, KFHI ынталуулук менен ачырып жаткан өнүктүрүүчү программалардын бири коомубуздун эң аялуу катмары болуп эсептелген балдарыбыздын ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзүп, билим деңгээлин көтөрүүнү, ошондой эле алардын дени сак өсүп жетилишин көздөйт. 2005 жылдан бери 5000ден ашуун мектеп окуучуларыбыз үчүн чет тилдерди үйрөнүүгө, маалыматтык технология тармагы боюнча билим алууга шарт түзүлүп, алардын үй бүлөлөрүнө дагы ар тараптуу колдоо көрсөтүлдү. За время работы, мы уже работаем 18 лет, CDP, за это время CDP совместно с нашими учениками провели очень много плодотворной работы. Самое главное, что поверили наши ученики и полюбили CDP. Коомчулугубуздагы ар кандай кырдаалдардан улам, тагдырдын оор сыноосуна кабылган жарандарыбыз дагы кыйын жагдайларда жалгыз эмес экендигин, аларды колдогон, алар үчүн кам көргөн инсандар бар экендигин сезе алышты. KFHI өлкөнүн өнүгүшүндө лидерлер чоң ролду ойнойт деп эсептейт. Андыктан жаштар үчүн чүй лидерлерди даярдоо окуу борбору 2003 жылы ачылып, татыктуу лидерлер даярдалып, бул окуу жайды бүткөн соң коомдук иштерге жигердүү катышып келет. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 사비라라고 하고요. 저는 2007년에 세울에서 졸업한 4기 졸업생입니다. 세울에서 얻은 지식과 교육, FHI에서 얻은 경력과 능력을 가지고 지금까지 고가 오드레 사업, 국제 협력 선도 육성 지원 사업 현주팀장으로 일을 하고 있습니다. Айта кетсек, айыл лидерлери жана жергиликтүү өкмөт башчылары менен биргеликте кыргыз элибиздин маданиятын чагылдырган, жалпы жарандарыбызды дени сак жашоо образын жүргүзүүгө үндөгөн улуттук көк бөрү оюну уюштурулган. Андан тышкары жыл сайын Кыргызстан менен Корея мамлекеттеринин маданиятын көтөргөн ар кандай иш-чаралар, конкурстар, спорт мелдештери өткөрүлөт. Саламатсыздарбы? Менин атым Байшыл Султан, мен 14 жаштамын. Калыс Ордой окуйм. Катышып жүргөнүм уже 6 жылдай болуп калды. 6 жылдын аралыгында сабактарга жакшы катышам, бирок эң эле кызыкканым футбол. Эми буйруса Испанияга кете турган болуп калдым. Балдарга каалоорум сабактар жакшы окууга, кызыккан спортуңарга киргиле калтырбагыла. Белгилей кетсек, бак тараксыз медициналык жардам көрсөткөн жана билим берүүчү мекемелер болбогон жаңы отурукташкан конуштардагы тургундарыбызга аларга оор шарттарда колдоо көрсөтүү иретинде демөөрчүлөрдүн жардамы менен наристелерибиз үчүн оюн аянтчасы, мектепке даярдоо үчүн чакан бала бакча курулду. Айланабызга көрк берүү менен таза абаны камсыздаган жашылдандыруу долбоору ишке ашырылды. Жана KFHI менен алтын казык канат конушу өнөктөшүп иштеп, 204 метр тереңдиктен суу чыгарып, 750 түтүндү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоого жетишти. Бул жумуштардын үстүндө иштеп жатып, лидерлердин, активисттердин, деги эле бардык жашоочулардын өз жөндөмдүүлүктөрүнө, мүмкүнчүлүктөрүнө жана өз күчүнө ишеними артып, өлкөбүздүн келечеги болгон балдарыбыз үчүн мындан дагы чоң долбоорлорду ишке ашырууга, элибизге кызмат кылууга стимул бере алды. Бүгүн KFHI 20 жыл аралыгында билимдүү муун, татыктуу лидерлер даярдалды деп сыймыктануу менен айта алабыз. Ошондой эле алдыңкы 30, 40, 50 жылдыктарда Кыргызстаныбыздын 7 дубанына жетип, өнүктүрүү программасы жайылтылып жатат. Жана бул аркылуу биз Кыргызстанды Борбор Азиядагы таасирдүү өлкө катары бийик көтөрүп, биргелешип алдыга жыла беребиз деген үмүттөбүз. KFHI өлкөбүздүн өнүгүшү өзүбүздүн колубузда.